Тажияда мал союуну тыюуга баш ийбегендер кандай жазаланат? Сунуштар: чектөөгө баш ийбеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумуштан алынат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Тажия күнү мал союуга тыюу салуу жана той аштарды иретке келтирүү тууралуу жарлык чыгарды. Анын аткарылышын камсыздоо үчүн президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, акимдерге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тапшырмалар берилди. Ага ылайык үйлөнүү үлпөтүн, үй бүлөлүк, мааракелик салтанаттарды, маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгуу талап кылынат. Бул маселе боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сунуштарды бериши шарт. Ал эми муфтиятка диний ырым-жырымдарды, маркумду эскерүү үрп-адаттарын, маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жана алдын алуу максатында тиешелүү фатваларды чыгаруу сунушталат. Жогорку кеңештин депутаттарына, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга үй бүлөлүк, мааракелик салтанаттарды, маркумга арналган иш-чараларды ири суммадагы каражат сарптабастан, көп мал сойбостон жана башка ысырапкерчиликке жол бербестен өткөрүү, жалпы кабыл алынган адеп ахлактык ченемдерди сактоодо элге үлгү болуу сунушталган. Ошол эле учурда той топур, тажия жана Куран окутууну иретке келтирген мыйзам долбоору парламенттин кароосунда турат. Анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жана алардын балдары чектөөлөргө баш ийбеген учурда кызматтан бошотулаары жазылган. Ал эми элге айып пул салуу каралган, бирок анын суммасы азырынча белгисиз. Демилгечи депутат Улукбек Ормонов талкуу учурунда коомчулуктун пикирин эске алуу менен бир сумма белгиленээрин айтты. Башында биз 17.500 сом айып салууну сунуштаганбыз, кийин ал аз болуп калат деп 70.000 сомго чейин көтөрүү керектигин айтышкан. Бирок андай дагы туура эмес деп ойлойм. Дүйшөмбү күнү парламенттик угуу болот, баардык сунуш пикирлерди эске алып, айып пулдун өлчөмүн белгилейбиз, деди Ормонов. Бул долбоор мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө жана элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жергиликтүү бийлик органдары тарабынан комиссия түзүү каралган. Булак Спутник чекитке ийже. АКШ Владимир Зеленскийди чыгарып кетүүгө жардам берет. Америка Кошмо Штаттарынын президентинин администрациясы Украина президенти Владимир Зеленскийди АКШга чыгарып кетүүгө жардам берет. Бул тууралуу Байден менен Зеленский сүйлөшкөндөн кийин белгилүү болгонун чет элдик маалымат каражаттары билдирди. Маалым болгондой, АКШ Украинага $600 миллион каражатты жардам катары бөлөт. Ал каражат коргонуу багытына жумшалат. Зеленский АКШнын сунушун азырынча четке кагып, Киевде калаарын белгилеген. Булак медиа центр чекитке ийже. Украинанын Мелитополь шаары орус аскерлерине багынып берди. Украинанын Мелитополь шаары эч каршылык көрсөтпөстөн орус аскерлерине багынып беришти. Бул маалыматты Орусиянын коргоо министрлиги таратты. Жергиликтүү тургундар жоокерлерди тосуп алышты. Айрым улгайган украиндер кызыл желек көтөрүп көчөгө чыгышты. Кийинчерээк коргоо министрлиги Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын шаарларына сокку урбасын, карапайым калкка коркунуч жогун белгиледи. Министрлик кошумчалагандай, Украин чек арачылары эч кандай каршылык көрсөтпөйт. Айрым учурларда багынып берип, андан кийин үй бүлөсүнө кайтып кетүүдө. Эске сала кетсек, 24 февралда Орусия президенти Владимир Путин Украинага аскердик операция башталганын жарыялаган. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Украинада 3500дөй орус аскери набыт болгону кабарланды. Бүгүнкү күндө 3,5 миңден ашуун орус аскери каза болду деп жазат Униан басылмасы. Украина президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подолякка шилтеме жасап, ошондой эле Подоляк басылмасы 200гө жакын орус аскери туткунга алынганын маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматтарга азырынча комментарий бере элек. Булак эл билсин чекит.org. Байден Европага АКШнын кошумча күчтөрүн жайгаштырууга буйрук берди. АКШ президенти Джо Байден НАТО боюнча Вашингтондун союздаштарын колдоо үчүн Европага АКШнын кошумча күчтөрүн жайгаштыруу боюнча буйрук чыгарганын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Кечээ айтканымдай, АКШ НАТОнун аймагын коргойт. Европада потенциалыбызды жогорулатуу максатында кошумча күчтөрдү жайгаштыруу боюнча буйрук чыгардым. Бул НАТО боюнча союздаштарды колдоого багытталган документ, деди Байден. Ал Россия президенти Владимир Путинди эл аралык тынчтык жана коопсуздукка
коркунуч жаратып жатат деп күнөөлөп, НАТО эркиндик жана демократия тарапта экенин көрсөтүп жатканын белгилеген. Президент Путин батышты бөлүп жаруу боюнча максатына жетүүдө утулуп калды. НАТО болуп көрбөгөндөй чечкиндүү жана биримдикте. Ал эми альянс биздин баалуулуктарды бөлүшкөн жана качандыр бир кезде ага кошулууну чечкен Европа мамлекеттерине эшигин ачып турат деген АКШ президенти. Буга чейин АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы Европада турган америкалык аскерлерди чыгыш Европага көбүрөөк жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканы айтылган. 25 февралда НАТО Россияны тез арада Украинадагы атайын операцияны токтотууга чакырып, чукул жыйын өткөргөн. Мындан тышкары альянска мүчө мамлекеттердин лидерлери Европадагы аскер күчүнүн жайгашуусу Украинадагы операциядан кийин кайра карап чыгарын айтышкан. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Биз курал таштабайбыз. Зеленский элге кайрылуу жасады. Владимир Зеленский Украинанын жарандарына кезектеги кайрылуусун жасады. Кутман таң, түндө мени курал таштоого чакырды деген көптөгөн маалыматтар пайда болду. Мен бул жердемин. Биз курал таштабайбыз. Биз армиябызга, мамлекетибизге ишенебиз. Биз аны коргойбуз. Украинага даңк, деди ал. Булак Баракелде, Чекиторг. 150 тик учак Беларуста Украина чегарасына жакын жерде турат. Жума күнү Спутниктен тартылган сүрөттөр Беларустун түштүгүндө Украина менен чегарадан 20 чакырымдай алыстыкта бир нече ири кургактык күчтөрүн жана 150гө жакын транспорт тик учактарын көрсөткөнүн америкалык жеке компания билдирди. Бул тууралуу Reuters жазды. Сүрөттөр Беларустун Хойники шаарына жакын жерде бир чоң тик учак бар экенин жана 90дон ашык тик учак жолдо токтоп турганын, алардын узундугу 5 милден ашык созулганын көрсөттү. Орус аскерлеринин көбөйүшүнө бир нече жумадан бери көз салып келген Mahar Technologies тарабынан жарыяланган сүрөттөрдү Reuters тарабынан текшерүү мүмкүнчүлүгү болгон жок. Булак Баракелде, Чекиторг. Чеченстандан 10 000 жокер Украинага жөнөп кетүүгө даяр. 25 февралда Чеченстандын миңдеген жокерлери Грозный шаарынын борборунда чогулган деп Россиянын BBC кызматы билдирди. Биздин өлкөбүздүн, элибиздин коопсуздугун камсыздоо үчүн чогулдук. Биз башка аскер башчысынын чечимин толугу менен колдойбуз, деди Рамзан Кадыров. Журналисттердин бири Рамзан Ахматович азыр Киев андан ары эмне болот деп сураганда, азыр Киев андан ары ким бизге тийишсе эмне боло турганы белгилүү болот деп жооп берди. База басылмасы берген маалыматка ылайык, Чеченстандан 10 000 жокер Украинага жөнөп кетүүгө даярдык көрүп жатышат. Алар республиканын президенти Рамзан Кадыровдун жеке буйрутмасы менен чогулган. Булак Кактус, Чекиткейжи. Чехия Польша Украина чегарасына качкындар үчүн поезд жөнөттү. Чехия согуштан качкандар үчүн Польша менен Украинанын чегарасына 2 поезд жөнөттү. Бул тууралуу Чехия темир жолу мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Ванда Райнохова билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Лидер белгилегендей, поезддер Украинага чектеш Пшемысль шаары аркылуу 1400 качкынды Прагага жеткирет. Буга чейин эгер Украинадагы кырдаал начарласа, евро биримдик аймагына 20 000ден 1 миллионго чейин качкын келиши мүмкүн экени айтылган. Эске сала кетсек, 24 февралда Орусия президенти Владимир Путин Украинага аскердик операция башталганын жарыялаган. Булак Марал ФМ, Чекиткейжи.